Назарыңыздарда жаңылықтар түрмөгүз, студияда Жазгүл Сейдахматова, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбековдун Сокулук районунун жашоочулары менен жолугушуусунда айтылган арыздар жана кайрылуулар тастыкталды. Өлкө башчы быйыл 9 январындагы Чүй облусунун Сокулук районунун активи жана коомчулугу менен жолугушуусу учурунда айтылган маселелер жана сунуштар боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ бийлик органдарынын ишмердигин комплекстүү текшерүү жүргүздү. Ведомстволор аралык жумушчу топтун корутундусу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, райондук, облустук, республикалык деңгээлдеги мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринин өз милдеттерин жоопкерчиликсиз жана компетенттүү эмес аткаргандыгы коомчулуктун негиздүү сынын жана ишенбөөчүлүгүн жараткан. Жарандардын кайрылууларын карап чыгуу үчүн жооптуу жергиликтүү бийлик органдары жана мамлекеттик органдар социалдык тиричилик маанидеги көйгөйлүү маселелерди чечүүдөн өздөрү четтеп кетишкен. Жарандардын арыздарын жана кайрылууларын объективдүү жана ар тараптуу кароонун, жеткиликтүү түшүндүрүү иштеринин жоктугунан райондун тургундары жергиликтүү деңгээлде карала турчу маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын президентине кайрылууга аргасыз болушкан. Бир нече жылдар бою жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жерлердеги мамлекеттик органдардын айрым жетекчилери айыл чарба багытындагы жерлерди сатууга көмөк көрсөтүп келишкен. Сокулук районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик органдардын ишмердигинде айрым учурларда облустук жана республикалык деңгээлде узак мезгилден бери системдүү коррупция жана бири-бирин жаап жашыруу орун алып келген. Көп жылдардан берки коррупция, аракетсиздик жана Сокулук районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын өз милдеттерине жоопкерчиликсиз мамилеси айыл чарба багытындагы жер тилкелеринин массалык түрдө көзөмөлсүз сатылуусуна жана ал жерлерде үйлөрдүн мыйзамсыз курулушуна себеп болгон. Ойлонулбаган жана натыйжасыз жер саясаты чоң көйгөйлөргө алып келип, аларды өз убагында чечпөө калктын нааразычылыгын жана талаш-тартыштарды жаратууда. Анткени жер тилкелеринин ээлеринин көп бөлүгү ак ниет сатып алуучулар болуп саналат жана алардын колдорунда тиешелүү документтери бар. Жер саясатын жүргүзүүдө бүгүнкү күнгө чейин инфраструктураны тиешелүү өнүктүрүү каралбайт. Натыйжада социалдык объектилердин жетишсиздиги жаралды. Жарандар тарабынан аныкталган мыйзам бузууларды териштирүүгө атайлап жолтоо болуу фактылары бар. Буга тиешелүү болгон кылмыштарды жана адамдарды жаап жашырууга жол берилүүдө. Укук коргоо органдары тарабынан жер маселелери боюнча кылмыш иштерин иликтөөнү атайлап создуктуруу фактылары аныкталды. Прокуратура органдары тарабынан тиешелүү көзөмөл жок. Межведомственная рабочая группа Башкы прокуратурага жер тилкелерин бөлүп берүү фактылары боюнча козголгон жазык иштерин териштирүүнү создуктурууга жол берген териштүү жана прокуратура органдарынын кызмат адамдарынын жоопкерчилигин иликтөө жана кароо сунушталды. Жогорудагы көрсөтүлгөн жазык иштерин иликтөө жана ал иштерди териштирүүнү негизсиз создуктурууга жооптуу кызмат адамдардын жазалоонун кечигишине жол берген кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берүү, ошондой эле 2009 жылдан ушул кезге чейин айыл чарба багытындагы жер тилкелерин алып сатуу процессин талдоо үчүн башкы прокуратуранын, УКМКнын, ИИМдин кызматкерлеринин ыкчам тергөө тобун түзүү сунушталды. Президент Сооронбай Жээнбековдун атынан Бишкек шаарындагы перинаталдык борбордон төрөлгөн 4 ымыркайга жана энеси Рысмат кызы Нурайымга белектер тапшырылды. Мамлекет башчысы жаш үй бүлөгө турак жай алуу үчүн 2 миллион сомго сертификат жана 2 орунду 2 коляска берди. Президенттин атынан белектерди президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев тапшырды. Мындан тышкары өкмөт тарабынан жаш үй бүлөнүн муктаждыктарына 150 миң сом бөлүнүп берилди. Айта кетсек, бөбөктөр 31-32 жумалык болуп төрөлгөн. Айлар биринчи 10 күндө туруктуу оор абалда болгондуктан атайын респиратордук аппараттын жардамы менен дем алышып жатышкан. Ымыркайларга тийиштүү медициналык кызматтар көрсөтүлүп, дарыгерлердин үзгүлтүксүз кароосунда болушкан. Белгилүү болгондой, наристелерге Сооронбай, Аруке, Ак Чолпон, Ак Бермет деген ысымдар ыйгарылган. Бардыгына чоң рахмат. Улуу президентибиз биздин Кыргыз Республикасынын Сооронбай Шарипович Жээнбековго чоң рахматыбызды айтабыз. Ушундай чоң белектерди берип бизге. Ошо эмне демекчимин, врачтарга бардыгына ден соолук, чоң рахмат айтып кетем.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков Казакстандын Борбору Нур-Султан шаарына өзүнүн кесиптеши менен жолугушуу үчүн учуп кетти. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматынан кабарлашты. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков чек арадагы жагдайга байланыштуу Кыргызстан менен Казакстандын премьер-министрлери телефон аркылуу сүйлөшүшкөндүгүн билдирди. Эске сала кетсек, Кыргыз-Казак чек арасында коңшу өлкө тарабынан Кыргызстандан барган жүк ташуучу унаалар үчүн кошумча көзөмөл коюлган. Ошол себептен Ак Тилек бекетинде 200дөн ашуун унаадан турган кезек пайда болгон. Боом капчыгайындагы жол маал-маалы менен жабылып турат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда 5-нен 12 апрель күндөрү Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолунун Боом капчыгайындагы 132 чакырымында таштарды күч менен кулатуу иштери жүргүзүлөт. 12 апрелге чейин жол кыймылы саат 9:00дөн 15:00га чейин жабык болот. Жолго 30-40 автоунаа чогулганда таш түшүрүү иштери убактылуу токтотулуп, унаалар өткөрүлүп турат. Быйыл 9 майда өтө турган Өлбөс полк акциясын Кыргызстандын 31 шаарында өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу Бишкектин вице-мэри Татьяна Кузнецова билдирди. Анын айтымында улуу жеңиш күнүнө карата акция эртең мененки саат 10:00 башталат. Быйыл бул акцияны Бишкекте эмес, башка шаарларда дагы өткөрүү пландалууда. Маалыматка караганда Бишкек шаардык кеңештин депутаттары республикадагы 31 шаарга тийиштүү каттарды жиберишти. Анда бардык шаарларды акцияны бир убакытта баштоо сунушу дагы айтылган. Жүрүштүн катышуучулары Дайыр Асанов атындагы парктан баштап 6,5 чакырым басып өтүшөт. Эске салсак, Өлбөс полк акциясы быйыл 5-чи ирет өтөт. 2014-жылы акцияга 5000 киши катышкан, былтыр 45 000 адам катышкан. Баткен облусунда сууга аккан 8 жашар тестер изделип жатат. Кырсык Кадамжай районунун Каражыгач айылында катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүндө тестер бала айылды аралап аккан Исфайрам дарыясына кокусунан түшүп кеткен. Кечке жууктан тарта куткаруучулар жергиликтүү тургундар издөө иштерин улантууда, бирок бала табыла элек. Өзгөн районунда жеке жарандын үйүнөн ок атуучу курал табылды. Тактап айтканда, Куршап айылынын тургуну АКС үлгүсүндөгү куралды мыйзамсыз каткан жеринен ашкере болду. Автомат үйдүн сарайына катылган жеринен кызматтык иттердин жардамы аркылуу табылганын Ош облустук ички иштер башкармалыгынын пресс кызматы кабарлады. Айтымында, мыйзамсыз курал колдонуу тууралуу криминалдык милицияга кабар түшүп, анын натыйжасында жарандын мыйзамсыз аракети бөгөлдү. АКС үлгүсүндөгү автоматты мыйзамсыз каткан 43 жаштагы жарандын үстүнөн кылмыш иши козголуп, анын автоматты кайдан, эмне максатта алгандыгы иликтенүүдө. Окуя Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери улантылууда. Криминалдык милиция кызматынын адистери жана ыкчам аракетке келүүчү атайын отряддын аскерлери менен кумар оюндарын мыйзамсыз уюштуруп жаткан жайларды аныктоо боюнча атайын операция өткөрдү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президентине Борбор калаанын тургуну кайрылып, оюн өткөргөн жайларды текшерүүнү өтүнгөн. Аялдын айтымында, анын уулу ушундай жайлардын биринен $100,000 чукул акча уттуруп карызга баткан. 21 февраль күнү аталган факт кылмыш жаза кодексинин 212 беренесине ылайык кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган деп айтылат маалыматта. Атайын операциянын жүрүшүндө аталган жайлардын ичинен ошол жакта иштегендер жана бир нече ойноп жаткан киши болгон. Укук коргоо органдарынын өкүлдөрү клубтардагы процессорлорду, ноутбук документтерди жана 582 000 сомдон ашык акчаны алып кеткен. Анын арасында белги түшүрүлгөн купюралар да болгону айтылды. Ушул тапта тийиштүү тергөө иштери жүрүп жатат. Россиянын жогорку окуу жайларынын жарманкеси Ордо калаада башталды. Ал Касымалы Баялинов атындагы жаштар жана балдар китепканасында 6-чы жолу өтүүдө. Анын алкагында кыргыз абитуриенттер Орусиянын жогорку окуу жайларында билим алууга мүмкүнчүлүк алышат. Учурда 370 квота бөлүнүп берилген. Билим берүү жарманкеси дагы 2 күнгө уланат. Они все приезжают через нас. 370 квота кыргыз студенттери үчүн каралды жана жерлерге бөлүндү. Азырынча 70 студент катталды. Тест менен тапшырууну токтоттук. Эми жөн гана биздин сайтыбызга кирип, бардык каалаган студенттер катталып, электрондук каттоодон өтүп окууга тапшыра беришсе болот. Россия билим берүү тармагынан бардык окуу мекемелеринен мугалимдер өздөрү келип, конкурстун негизинде тандоо турун өткөрүп, бюджеттик негизинде окууга тандап алышат. Кыргызстандын алыскы аймагында жашаган бардык бүтүрүүчүлөр да электрондук каттоонун негизинде конкурска тапшырып окууга жолдомо ала алышат. Контракты получить образование.
Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк кечки саат 20:30 тааныштырабыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.